Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде иман сабактары көрсөтүүсү. Сиздер менен мен студияда Зарема Жейналиева. Студиябыздын бүгүнкү коногу өнүгүү тренери, бала табиятын изилдөөчү Урмат Турдумат уулу мырза менен баланын инсандык өнүгүүсү тууралуу, канткенде баланын лидерлик сапаттарын өнүктүрө алабыз. Мына ошонун тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Студиябызда көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Салам, рахмат чакырганыңыздарга. Айтсаңыз, канча убакыттан бери баягы балдарды өнүктүрүү тармагында иш алып баруудасыз? Негизи өңүлүп мындай тереңине кирип изилдеп атканыма 7 ай болду. Бирок жалпы алганда ушул балдарды өзү тарбиясына өзгөчө көңүл буруу учуру болуп атасыр деп мындай өңүлүп баштаганыма 10 жылдан ашты өзү. Анткени мен баягы Бишкек шаарына келип, студент болуп, андан кийин телеканалда чогуу иштеп калган учурларда эле балдар менен викторина иштеринде, анан баягы жөп-жөнөкөй эле туугандардын балдарынын тарбиясына ынана бербечүмүн да. Анан китептерде башка нерселер келет, бала мындай тарбиясы жөнүндөчү, реалдуу жашоодо жок болгонун байкачумун. Негизи 10 жыл жалпысынан болду, бирок өңүлгөнүмө бир 7 ай болуп калды. Баягы баланын кайсы бир тармакта мыкты экендигин кантип аныктайбыз? Негизи бул жаш өзгөчөлүккө да каралышы керек да. Мисалы үчүн мен балдарды жаш өзгөчөлүгүнө карап, ага кайсы бир нерсени берүүгө мүмкүн экенин бир мисал менен келтирип жүрөм. Мисалы үчүн борпоң топурак кези дейлет, анан баягы жаан жаап, жаандан кийин дароо күн чыгып кеткенде топурактын бети катып калат. Ошондой учурда болот баланын, анан бала бетондой болуп катып калган учуру болот да, бул балагаттан кийин. Эгер балагатка чейин тарбия берилбей калган болсо, андан кийин өтө татаал. Качан борпоң топурак кезинде, мындай айтканда балагат учурунда, баягы балага сиз каалагандай, кандай лидерлик сапат бергиңиз келсе, ар бир ата эне өзүнүн баласы жөнүндө мындай келечегин элестетип туруп анан кийин бир нерсе бергенге аракет кылат да. Ошол балагат жашында. Балагат билесиз, бизде негизи 14 жаш, 15 жашка чейин созулат да. Баланы тарбиялоо кайсыл этаптан башталыш керек? Баланы канча жаштан баштап тарбиялаш керек деген суроонун синоними болот да. Негизи бул суроого акыркы жооп өзүңдү тарбияласаң, анан өзүңдө тарбия балага сиңет деп келет да. Бирок азыркы реалдуулуктан эмне кылыш керек? Азыр ата энелер балдары бар, өздөрү деле улгайып калган. Азыр эмне кылыш керек десе, сен азыр башта. Бирок баланы тарбиялоодон эмес, өзүңдү биринчи анализ кылуудан башта дейбиз. Анткени бала ушундай бир жан экен, табият ушундай экен, ал мындай мисал кылып айтканда губка сыяктуу да. Эмнени алса өзүнө сиңире берет экен. Жана ал өзүнүн жашоосун, баягы балагаттан кийинки өзүнүн ою пайда болгондон баштап губканы сыкса, губка эмне сиңсе ошол кайра агып түшкөндөй эле болот экен да. Ал эми ошол баладагы сиңген нерсе бул ата эненин жүрүм туруму жана ата эненин баласына кылган мамилеси жана чөйрөгө кылган мамилесинин гана копиясы болот экен. Баары ушундай. Кээде эмне айтат да, биз жакшы эле болчубуз, бирок балам эмнегедир бизге окшобой калды дейт да. Жок. Деталда адашат ата энелерчи. Мисалы үчүн жөп-жөнөкөй эле балам жакшы болду дейт да. Бул сөз. Жасаган иши өзү чогулуштарда деле, же болбосо үйгө баягы кээ бир майрам деген нерселерде чогулуп алып деле жоро отуруш, башка отуруштарда ичимдик ичкендери бар. Эркек аял отуруп майрамдашкандары бар. Бул дагы баланын тарбиясына терс тийгизгенин эске ала бербейт да. Алар балам жакшы болду деп айттым го, мен ошо айтканым бул тарбия деп эсептей берет. Биз айтабыз да, айтуу дагы тарбия менен өзүңүздүн жашооңуздагы баягы кыймыл аракеттен улам алынган тарбияны цифрага түшүрсө болот. Мисалы үчүн бала практика жүзүндө ата энесинин жүрүм турумун көргөндөгү тарбияны 90% чейин алат. 70-80% чейин кайталоого мүмкүнчүлүгү болот. Ал эми сөз аркылуу балам китеп оку, балам соткадан эми болду деймин дейт, балам койсоң эми ушуңу деп сөз аркылуу гана балага жакшы нерселер айтылат. Бирок аны эгер бала аткаруусу канча десе 10%, түшүнүгү канча десе 30%. Демек дээрлик жок. Ошого ата эненин бүгүнкү жүрүм туруму жана чөйрөгө баласына кылган мамилеси өзүнүн баласынын келечекте кандай адам болгондугунан кабар берип турат. Демек, ар бир ата эне баягы баланы сөз менен эмес, өзүн биринчи тарбиялаш керек экен да.
ушу балам бир өзүнө ишенген бир жакшы инсан болсо экен деп ар бир ата эненин тилеги да. Анан ошол баланы кичинекей кезинен эле баягы өзүнө болгон ишенимди, бекем ишенимди кантип калыптандыруу керек деп эсептейсиз? Бул негизи менин оюм анчайын деле орундуу деле эмес. Анткени биздин жашыбыз деле эми 30га келип атат, Кудай ошо биз изилдеген китептерден, окуган китептерден, анан устаздардын сөзүнөн айтабыз да. Өзү баланы канча жашка чейин анын кийинки өмүр боюна жете турган тарбиялык фундаментин түзүп берсе болот десе, бул максимум 4 жашта айтылат. Максимум 4 жаш. Баягы япондордун Масари Ибука агай жазган китеп 3 жаш делет. Бирок мен Адем Гүдеш деген агайдын китебин 4 жашта окудум. Жана Адем Гүдеш агайдын китебин туураараак экен деп эсептедим. Анткени ал жакта ислам менен сугарылган методикалар жана ошонун негизиндеги анализдер кетип атат да. 4 жаш. А бирок 4 жашка чейин эмне бериш керек балага десе, 4 жашка чейин бала төрөлгөндөн баштап так даана сүйлөшүү менен башталат. Биз бучудан чыкпайбыз да. Анан бул бир. Экинчиси, бизде дагы бир өзгөчө, биз кыргыз баягы элибизде бир туура эмес түшүнүк бар да. Бала мындай көп бир нерсе берсе, мээси ооруп калат, чарчап калат, кыйналып калат дейт да. Мен кече эле ушул темада атайын ата-энелерге семинар өттүм эле, карап турубуз. Google бар го. Google, YouTube, Instagram бардыгын маалымат баары Google'да жайгашкан да. Google'дун негизги маалымат сактоочу мындай оперативкасы 1 миллион гигабайтты түзөт экен, орто эсеп менен. Плюс минусу бар 1 миллион. Бир эле адамдын мээсинин акыл эси соо, бир эле адамдын мээсинин маалымат сактоого болгон мүмкүнчүлүгү 24 миллион гигабайт түзөт экен. Элестетиңиз, 24 Google'дун маалыматы батат адамга. Өзгөчө ага 4 жашка чейинки баланын мээси абсолюттук түрдө бош болот. Абсолюттук түрдө бош болот. Жана ошол убакытта балага кайсыл бир нерсени үйрөтүү эмес, биз жогоруда дагы айттык. Өзүңүздүн жашооңузду ишеничтүү, лидерлик бир уюштуруу менен болгон болсо, атасы аталык, өзүнүн статусунда ата болсо, эне өзүнүн статусунда эне болсо, атасы энесине энедей, аялдай мындай, энедей дегенде урмат сый менен, аялдай дегенде назик мамиле кылса. Атага болсо, эне атасын мындай үйдүн ханы, үйдүн падышасы, арстандай мамиле кылып эле жашаган болсо, жана үйдө башка бирөөлөрдү ушактоо, башка бирөөлөрдү сүйлөө, кимдир бирөөнүн жашоосун талкуу кылуу болуп аткан болсо, анда ал баягы 4 жашка чейинки бала деле сиз айткандай адамга тиешелүү чыныгы мыкты лидерлик сапаттардын ээси боло бербейт. Ушунун эле эгер оң жагы болсочу, баягы үйдө сүйлөнсө, жалаң адамды өстүрүүгө багытталган сөздөр сүйлөнсө. Үйдө сүйлөнсө, жалаң баягы Кудай жөнүндө сүйлөсө, үйдө сүйлөнсө, пайгамбарлар жөнүндө сүйлөнсө, үйдө сүйлөнсө, өздөрүнүн баягы ийгиликтерин талкуулап, кайсыл бир кемчилдиктерин баягы оңдоого багытталган талкуулар, обсуждения, оюндар болуп турган болсо, анда 4 жашка чейин баланын негизги фундаменталдык тарбиясы ушунчалык бекем болот. Ал Кудай ага 80 жаш, 100 жаш берсе деле ошолго чейин ошол тарбия фундаменти бузулбайт. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө ата-энелердин көбү тарбия берүү мен баламды чоңойтуп атам деп кийинтип ичинтүү гана менен гана чектелип калгандай да. Анан баягы көпчүлүк эле учурда баягы смартфон менен гана баланын көңүлүн башка жакка буруп, ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Биринчи, телефон маселеси боюнча. Телефон маселеси, балага телефон бергенде эне дагы ата дагы эки нерсени балада калыптайт. Биринчи, балада боштук убакыт калыптайт жана боштуктун артында жалкоолук пайда болот. Экинчиси, ал бала мындайча айтканда ошол сотка менен алек болуп аткан учурда ал керектүү мээримди ала албайт, анын ордуна соткага болгон жакшы көрүү пайда боло берет да. Бирок сотка обратный связь кыла албайт. Сотка балага мээрим төгө албайт. Алаксыта алат, бирок мээрим төгө албайт. Ата-эне эмне үчүн сотка берип коет десе, ата-эне бир эле нерсени максат коет. Комфорт, өзүнүн комфортун гана ойлойт.
өзүнүн гана комфортун. Баланын келечектеги баягы сотка аркылуу жалкоо болуп калгандыгын, сотка аркылуу көзүн начар көрүп калгандыгын, сотка аркылуу интеллектин өспөй калгандыгын, сотка аркылуу ал нерв, псих болуп калгандыгын эгер ал элестете алгандай эле, ал сотка мындай бербейт болчу да. Бирок дагы бир нерсе бар. Сотканы маселе бербей коюуда эмес, сотканы туура пайдаланууну үйрөтүүдө өзү. Идеясы ошондой. Бүгүнкү күндө ошо телефон маселесине келип калдык. Ошол смартфондордун ошол 1 жаштан баштап эле баягы бүгүнкү күндө баягы көп байкап жүрөбүз. Ошо бере салышат эмеспи? Анан ошол телефондун, смартфондордун баланын аң сезимине, мээсине берген таасирине токтоло кетсеңиз. Бул жаатында баягы изилдөөлөрдү жүргүзүп, байкоолорду жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Телефондун балага негизинен ой жүгүртүүсүн мындай кандай десек, фантастикалык негизде мындай ой жүгүртүүгө алып келет сотка. Бул кандайча жүрөт? Соткада бардык видеолор, мультфильмдер, оюндар графикада. Ал жерде тез-тез ишке ашат. Бирок соткадагы тез-тез ишке ашып аткан нерсе реалдуу жашоодон да эмес. Бала реалдуу жашоодо бардыгы зомбидей дегендей, а соткада тез. Мындайча айтканда, соткадан көргөн нерсесин бала түшүнүгүндө бул соткадагы эле нерсе дебейт. Соткадагы нерсени жашоодо ушундай турбайбы дейт. Түздөн-түз жашоосунан издейт. Бирок таппайт, жана жашоодон таппагандан кийин, жашоо демек ол мындай ничересил нерсе экен деп кайра сотка кызыктуу көрдүңүз, тез реакция. Бул нерсе акылды, чыныгы жашоого мындай калыптай турган нерсе эмес да сотка. Сотка кайсыл бир маалымат алууга боло турган, сотка аркылуу кайсыл бир даже кесипти деле үйрөнсө боло турган бир мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок баланын аң сезимин өстүрүп, балада кайсыл адамдык сапатты пайда кыла тургандай эч кандай баягы эмне деп коет, инструмент бербейт сотка. Демек, анын интеллектин сотка чын-чынына келгенде не просто чектет, мокотот өзү. Идеяда мокотот. Бирок по максимум сотканы туура пайдаланууга жана убактысында чектөөгө, тартип менен сотка менен туура пайдаланууга баланы көндүргөн болсо, анда соткадан ала турган пайдалар миллион деп саналат. Сотканын өзү зыяны 3-4 эле, тык-тык деп санаса болот. Пайдалары миллион да. Биз пайдаларын издебей туруп эле, биз жогоруда айткандай, эне өзү тынч отурса, өзүнүн соц тармагында сүйлөшүп алганга убакыт табыш үчүн, тынччылык бир моментти өзүнө куруш үчүн баласындагы сотка менен аластып коет да. Баласы эртең соткага баягы үңүлүп атканда эненин мээримин албай атат да. Кийин бала чоңойгондо энесине да мээрим бербейт, баары бир бербейт. Ошол кайтып келет энесине. Ал эми бала баягы ошол телефонго, смартфонго аябай монтип берилип алып, мисалы ал балага китеп окуу кызык эмес. Кызык эмес. Китеп окууга кантип көндүрүү керек? Анын баягы аң сезимин, көңүлүн кантип бурдуруу керек? Мисалы үчүн азыр бала тарбиялоодо илгери сотка чыга электе эки эле чөйрө бар эле да. Ата-энеси, анан баланын ата-энесинен башка чөйрө. Баары ата-эне биринчи келе берет эле да. Туугандары, достору, чоң ата, чоң эне өзүнчө чөйрө. Эки эле чөйрө бар. Ата-эне өзүнчө чөйрө болуп эсептелинет. Калганы өзүнчө чөйрө. Азыр үчүнчү бала тарбиялоодо үчүнчү нерсе бул сотка да. Үчүнчү бала тарбиялоого түздөн-түз таасирин берип аткан сотка. Эми азыр китеп эмнеге бала кызыкпайт китепке десек, сотка китепке болгон баягы убакытты сотка алып атат да. Анан ошол соткадагы баягы жогоруда биз айтып аткан графика китепте жок. Китепти мынтип ачса, китепте тамгалар, анан аппак барак, анан бир тамгалар эле. Аябай кызыксыз. Биз айтабыз, эгер бала бир күндө 2 саат, 3 саат, 4 саат, 5 саат айтор көп убакытка чейин сотка менен алек болуп калган болсо, демек ошол соткадан дагы кызыктуураак нерсени балага бериш керек. Бул барбы десе өзү бар. Бирок ошол нерсени табууда ата-эне мээнет кылышы керек болуп калат. Мээнетти эмнеден баштайт десе, бала менен сүйлөшүүдөн баштайт. Балам, кел сотканы коюп туралы. Кел экөөбүз бир сүйлөшпөйлү. Эне баладай болуп, ата баладай болуп. Кел, келечекте ким болгон келет? Кана? Вот. Баланын өзүнө интересныйраак суроолорду бериш керек. Бала тигин айтат, буну айтат, тигин айтат. Анан арасынан эң жакшы көргөнүң кайсы? Эң мындай чындап
кайсы кесиптин ээси болгуң келет, бунун ээси болгуң келет. Кел, ушул сен болгуң келген кишилерди кел соткадан бир 15 мүнөт көрөбүз YouTube'дан. Эми YouTube'дан мындай көрүп туруп, мисалы да, кошо көрүп туруп, кел эми талкуулап көрөбүз. Эми ушул нерсе бул YouTube'га караганда бул китепте жакшыраак берип туруп, окуп берейинби сага? Мына, бул мээнетти жана убакытты талап кылган иш. Жөн эле балам сотко отур деп сотканы бекитип койсо боло тургандай эмес да. Баягы баланы соткага кандай көндүрүп алган болсоңуз, соткадан кайра баланы алып чыгууда экесе мээнет керек болот. Экесе убакыт узагыраак керек болуп калат да. Ошого соткадан кызыктуураак нерсе барбы десе, ал бала менен эненин, бала менен атанын сүйлөшүүсү дайым соткадан өйдө турат. Мен дагы бир мисал айтам. Бала соткада ойноп атса, кызыгып ойноп атса, эгер атасы иштен келип, балам, давай экөөбүз ойнойбуз эми десе, балада тандоо пайда болуп калды да. Же атасы менен ойнош керек, же сотканын оюнун улантыш керек болуп калды да. Эгер атасы менен ойноп көнгөн бала сотканы дуалга чаап буза да кетет. Ура деген боюнчачы. Бизде ушундай нерсе жок да үй бүлөдө. Ушул нерсе уюшулбайт. Атасы үңүрөйүп келет иштен. Баланы сотко ойнотуп, кандай балам, жакшысыңбы? Апаң айтчы, тамак пишти. Ушундай бир өтө мындай үйдөгү баягы бала тарбиялоодо эч кандай бир баалуулук деле жок да. Эми капа болбойт го, жогоруда сиз айттыңыз го, багуу менен гана элек. Багуу менен гана элек. Муну эгер мындай салыштырып келгенде, жаныбарлар деле эгер адам карабай койсо, ал баласын ээрчитип бага алат, ал талаалап жүрсө деле бага алат да. Ошого биз кичине акылды иштетип, ошол эле учурда кичине мээнет кылып, анан эмне бала тарбиялоосуна үңүлүп кирбесек, мен мындай коркунучтуу бир прогнозду байкап жүрөм да акыркы күндөр. Азыркы муунду эгер биз мыкты тарбия менен сугарып калбасак, азыркы муунду бир 15-20 жылдан кийин мамлекетти кармап калуучу кадр таппай калышыбыз мүмкүн. Башка чоңураак державага подарок эте турган муун пайда болуп калышы мүмкүн. Ал убакта биздин колубуздан көп нерсе келбей калат. Анткени биздин азыркылардын, биздин деле баягы жаш өсөт, жаштар келип атат да, баары жаштар келип атат. Азыркы муун биздин акыркы, мындайча айтканда, мындай орусча айтканда шанс. Азыркы муунду тарбияласак, кийинкилерибиз ээрчип кете берет ошого. Сөзүн укпай калгандык, да, бул кичинекейинен ал авторитеттик деңгээлди кармабады ата-эне. Бирок азыр эмне кылыш керек десе, азыр да кеч эмес, балага дагы жакында, бирок баягы раздражающий маневрда эмес, мээримдик баягы мамиледе. Жакшы көрүү, дагы деле эркелет. Дагы деле бала жакшы көргөн кафеге алып барып чай алып бер, да? Бала переходный возраст азыр окуучу балдар өзү 14, 16, 17 жаштагыларда. Бала жакшы көргөн нерселерди уюштуруп бер. Анан бала жибип баштайт да, мага көңүл буруп баштады, мени ойлоп баштады, тип жибип, кечинде сиз өзүңүз байкап аласыз. Апа, ата жакшы аткыла деп пешиңизди өп кеткенин байкабай калган учурда, ошондой моментте, ошондой учур болгондо бала ээрип калды, биротолу. Ошондо анан сүйлөшүүгө барылат. Балам, кел, сен азыр мындай нерселерди кылайын деп атасың, же ушундай нерселерди сен туура мезирээк кылып атасың, кел айтчы. Ушуну өзүң туура деп эсептейсиңби? Деп баланы биринчи жибитип алгандан кийин анан сүйлөшүү болгон болсо, анда бала менен баягы сүйлөшүү жеңил болот. Анан экинчиден кеңешти бала ала турган болуп калат да. Ага чейин мээнет кылып койдуңуз да. Бала катып калса эгер ата-энесине болгон баягы эмнеси, эшиктери жабылган боюнча ачылбай калган болсо, ошол балдар кайша айтат переходный возраст убакта. Жана менин гана оюм, мен өзүмдү өзүм билем уже деп баштайт да. Ал эшиктердин эшиги мээримдүүлүк мамиле менен, балага ишеним көрсөтүү менен, ошол убакта деле балага эмне мындай эркелетүү бир кыймыл аракеттери менен эшиктин күлүшүн албаса болот баладан. Ал күлүштү ата-эне кайра колуна алыш керек. Ишеним эшиктери. Мээрим менен гана, Мээрим анан эркелете бериш керек. Мисалы үчүн азыр деле 30га чыктыңыз, сиз 33, 34кө чыктыңыз, бирок ата-энең эркелеген келет да. Мындай китептерде мындай келет да, балдар табиятын жазган китепте 80деги адамдын эгер 100гө чыккан апасы болсо, ошол деле эркелөөгө болгон муктаждыгы бар дейт да. Эгер апасы жок болсо, ал аялдын чалына болгон, эгер чалы кемпирине болгон эркелөө бул табий адамдык бир сыпат бар экен да. Демек, ал балаңыз деле сизге эркелегиси келет. Ошо эркеликке тойбой калганы үчүн сиз менен өзүнүн ортосуна балаңыз стеналарды коюп салган. Бирок стенанын эшиги бар баарыбир. Жана ал эшикти ачкычы балада.
Баягы бала менен диалог түзө албаган, эки муундун ортосунда диалог түзө албаган учурлар да кездешет да. Бул учурда демек баягы ата эне эң биринчи өзүн даярдаш керек, Өзүн даярдаш керек. Ошо Мамиле кылууну үйрөнүш керек. Психологиялык жактан. Мисалы үчүн ушундай окуя менен бир психолог агайга кайрылыптыр, ата энечи. Баласы как раз переходный возрастта тил укпай баштаган учур экен да, ушул окуя бүт баарына жооп болот. Анан бул Адем Гүдеш агай өзүнүн историясындагы практикасын жазып атат, китебинде мисал келтирип. Ата эне келди дейт, анан атасы сөз баштады дейт. Агай, биздин бала ушундай өткөл куракта, переходный возраст болуп, биздин сөзүбүздү укпай өз башынча болуп, ушундай болуп атат. Бала менен иштешсеңиз, сизден сураны деп айтты дейт. Анан кийин мен биринчи эле айткан жоом өзү бала менен эмес, силер менен иштешибиз керек. Анткени ата эне баланын күзгүсү, ата эне баланын үлгүсү, ата эне баланын жакшы жакка да, жаман жакка да ооп кетүүсүнүн баягы башталгыч мугалими. Азыр да кеч эмес. Келиңиз, сиздер менен иштешели, сиздер привычкаларыңыздарды өзгөртүңүздөр. Бала менен болгон кээ бир маселелерди жокко чыгарып, ордуна жакшы методикаларды киргизиңиздер деп жарым саат сүйлөштүм дейт да. Анан жарым сааттан кийин баягы келген ата айтып атат дейт. Агай, эми сизди түшүндүк. Биз кантип өзгөрүшүбүздү түшүндүк. Бирок айтсаңыз, балабызды кантебиз деп кайра суроо берди дейт да. Анан агай айтат, аттиң дейт, мен жарым саат бою өзү баласынын баягы тил алчактыкка үйрөтүү методикасын айтсам, бул дагы деле түшүнбөптүр. Аттиң ошол кеткен убакыт, аттиң түшүнбөгөн ата дейт дагы, бирок баары ошо менен 3 ай иштештим дейт. Бирок процентин келтириптир. 3 айда 85% убактымды ата энесине бөлдүм дейт. 85. 15 эле пайызды бала менен жөн эле жеңил желпи сүйлөштүм дейт да. Демек ата энесин тарбиялаптыр. 3 айда эне менен ата эне менен баланын мамилеси кадимкидей ата эне менен баланын ортосундагы жылуу мамилеге айланды дейт да. А мен буну баягы өзүбүздүн бир аз баары источник исламга келе беребиз да. Исламда арам нерсе ичкен адамдын дуасы 40 күн кабыл болбойт да. Демек физиологиялык жактан өзгөрүүлөр 40 күндөн ары жүрөт. А мен бала тарбиялоодо айтам, бала тарбиялоодо эгер сиз балаңызды урушкан, кыйкырган, уруп койгон бир адатыңыз бар болсо, өзүңүздү мажбурлап басса да, мажбурлоо эң акыркы этап, ага чейинки этаптар бар. Өзүңүздү мажбурлап басса дагы, балаңызга ачууңуз келген убакытта тилиңизди тиштеп болсо да, 40 күн эле сабыр кылып, ачуунун ордуна жумшактыкка айландыра турган бир методикалар менен алек болуңуз эле. 40 күн. 40 күндөн кийин сизде жумшактык мүнөз пайда болот. Балаңызга ачуу келе турган бир учурлар болот го, ошондо ачуу эмес, сиз аны жакшы көрө тургандай бир мүнөз пайда болот дейбиз да. Ошого баягы эң азы дегенде 40 күн аябай тырышып иштесе, бала менен баягы жаңы бир методикаларды пайда кылууда. Анда 40 күндө ошол жөндөмгө айланып кетет. Бала менен мындай атайын изденип деле иштешпейсиң да. Бала менен сүйлөш керекпи? Сүйлөшүүнүн методикалары, тартиптери өзү пайда боло берет. Мисалы үчүн биздин үйдө баягы туугандар келгенде, коноктор келгенде балдарын ээрчитип келишет да. Келгенде эле биз балдар менен жеңил иштешебиз да. Балдар дароо отуруза калып бир нерселерди жарыш кыласың. Балдардын кичинекей чоңуна карап командага бөлүп эле ушинтип ойной бересиң. Аягында урмат ата дейт да. Же болбосо жээндерим келсе тайке дейт. Бирок алар үйүнө барганда негедир баягындай эле балдар урушмайынча укпайт. Балдарды анча-мынча жулкундатпайынча урушпайт. Тамак же десе жебейт. Биздикине келгенде кана балам тамактаналы. Азыр тамак жей турган учур. Кана балам тур, чайнекти алып келчи. Бар, нан ташы сен. Сен жеңиңе жардам бер. Сен апаңа жардам берсең, кете берет алар. Сен сөзүң эмнеге угат да биздики үйдө укпайт деп суроо бериши берет да. Бунун жолу оңой эле. Биринчи, баланын астында бала эмес, сен авторитет экениңди билгизип коюшуң керек. Бала менен ойногондо эмне кыласың десе, балдарга сен оюнду сен уюштурасың. Демек, уюштуруучу дайым авторитет, бул бир. Экинчи, суроону сен бересиң. Жоон билбей калса, жоон өзүң айтасың. Билген киши дайым авторитет. Жана балдар менен ойногон киши, эгер анын жашы ошол баладан чоң эле болгон болсо, ал авторитет болуп кете берет. Ошон үчүн инисинин агасы дайым авторитет. Анткени иниси менен агасы ойнойт да. Иниси агасынын улуу экенин билет, ал менен ойноп аткан үчүн ыраазычылык катары
агасын авторитет көрүп кете берет да. Силер биринчи авторитет боло турганда мээнет кылсаңар, анан балаңар авторитет көрүп калса, тындырбай иш кылсаң дагы чуркап иш кылат. Ошого мээнет, бул мээнет. Жана бул мээнет өзү аябай рахат тартуулай турган мээнет да. Анткени мен акыркы күндөрү ошол балдар ушул жаатта дагы баягы ата-энелерге тренингтерди өткөрүп жүргөнсүз, ошол жөнүндө ошолорго токтоло кетсеңиз. Мисал үчүн баягы бала менен иштөөдөгү рахат ала албайм деген ата-энеге бир мисал келтирип жүрөм да. Ошол тренингте деле айтам ошону. Мисал үчүн балагатка чейинки балада күнөө жок да. Эгер Кудай сактасын, аны Кудай Таала өзүнө алып кеткен болсо аманатын, ал баланы түз бейишке киргизем деп атпайм, суроо жок. Эч кандай суроо жооп жок. Демек, периштеде эмне жок десе, периштеде күнөө жок, анан кийин анда кара мүртөс бир баягы кара эмне деп коебуз? Кара ниеттик бир жана жок да, көкүрөктө эч нерсе таза. Бала деле дал ошондой. Күнөө да жок. Бул анык. Кудай Таала өзү айтып атат. Балада күнөө жок. Экинчиси, баланын баягы характери бир аз татаал болушу мүмкүн, бирок көкүрөгүнө кирсечи, көкүрөгү ак барактай таза болот да. Демек, балада периштедей мүнөзгө ээ болатса, периште менен иштешүүдөн ким рахат албашы мүмкүн? Болгону периште экенин биле элек ата-эне. Ошол. Биздин ата-энелер тренингинде негизи баламды кантип өнүктүрөм деп аталат ал тренинг. Ал тренингте биз менин түшүнүгүм, менин адатым, баланын лидерлик сапаттарынын башаты ата-эне, менин күчү, маалымат агымы, тарбия элеги, сотка маселеси, китепти оңой окутуунун методикалары, бала менен ойнодогу мээрим эшиктеринин ачылуусу, мугалимин даражасын баланын астына көтөрүп берүү, мугалимине жардам бер деген темалардын негизинде практикалык. Мындай лекция кылабыз, бирок лекцияда биз эгер жашоосунда дароо аткарган болсо, дароо ийгилик жаратып кете турган методдорду беребиз да. Азыр мен азыркы группабыз 3-чү сабагын эми бүттүк, бирок кече күнү 3-чү сабагын өтөрдө мурунку 1-2 сабактын тапшырмаларын чогуу алдым да. Бизге келген ата-энелердин 80% жанагы ачуулуу, баласына кыйкырып түшүндүргөн ата-энелер болчу да. Анан эки эле сабактан кийин ким балдарына кыйкырбай, кыйкыргандын ордуна жумшактык мамилеге өтүп баштады десе, бардык ата-эне мен деп баягы кол көтөрүштү да. Экинчи суроо бердим. Ким үйдө мындай стабильно китеп окууга киришип калды десем, бардыгы мен дейт да. Анткени биз китеп окуганда дагы биз жол көрсөтөбүз. Сизге азыр эң зарыл болгон китеп тандаңыз. Ошол зарыл болгон китепти сиз окумайынча тура албайсызбы? Анткени ал зарыл. Китепте чечимдери бар да. Ошол бардык ата-эне бала тарбиялоо китебин тандады да. Анан анын да тарптерин киргизип коесуз. Бир күндө минимум 10 бет окуйсуз. Бул жетиштүү. 10 бетте жок эле дегенде 10 формула бар. Күндө ошентип окуп, 6 күндүк тренингте бир эне, бир ата жок дегенде бир китеп окуп бүтөт. Ал ачуулуу мүнөз болсо, баласына жумшак мамиле кылуунун методикалары менен машыгып атып, ал жумшактыкка өтүп баштайт. Анткени тренингдин башында биз ушундай бир тартип киргизебиз. Кыргызда сөз берүү жана сөздө туруу, аны аткаруу деген каныбызда баары бир бар экен да. Башында мен мынтип сөз алам. Келе, тренинг бүгүн башталды. Тренинг бүткөнгө чейин балдарды бир дагы урушпайм, бир дагы урбайм, балага короңдобойм деп сөз беребиз. Өзүңөр сөз бересиңер жана мен күбө болоюн, агайыңар катары мага сөз берип коюңуздар. Дегенде сөз беребиз дейт. Анан ошол нерседе кармайт экен. Мен өзүмө сөз бергем, мен агайга сөз бергем, мен группалаштарыма сөз бергем деп, ошо өзүмө сөз бергеним үчүн тилими тиштеп атам дейт да. Көрдүңүзбү? Ушундай методикаларды беребиз да. Анан кийин баланын жөндөмдөрүн кантип табуу формулаларын беребиз. 5 кишиден суралыш керек баласынын жөндөмүн табыш үчүн. Аны кыска айтып коеюн. Биринчи эне өзү анализдейт. Баласынын бир жумалык жашоосун өзгөчө үңүлүп карайт. Бала эмне менен көбүрөөк алек болуп атат? Бала эмнеге кызыкканын мындай байкайт, анан ата дагы байкайт. Анткени эне башкачараак анализдеши мүмкүн, ата аталык мунарадан байкайт. Үчүнчү баланын досунан суралат. Баланын эмне жөндөмү бар, эмнеге кызыгат, үйдөн сырткары. Досу бардыгы билбеген, досу билет баары бир. Төртүнчү мугалимден суралат. Мектепке эринбей барып, мугалимден сураңыз. Эжекең айтсаңыз, биз балабызды өнүктүрөйүн деп аттык эле, курстарга берели деп аттык эле. Бирок эми курс көп. Бирок баланын жөндөмүнө карап берсек эртерээк өсмөк, сизге да жакшы болмок, балаңыз күчтүү бала болмок деп мугалимден сурап, аны да жазыңыз.
Десек ателер барат экен. Мен аябай сүйүндүм. Бир мектепке барып калсам, офлайн барып калсак, ошол жактан бир атель астыма чыгып, мен онлайн окутам да ателлер. Агай, мен сиздин окуучуңузмун да, мугалимдер как раз келдим эле. Балам күчтүү жактарын сурап, азыр жазып кетип атам дейт да. 5-чи кимден жөндөмдөрдү сурайсыз, 5-чи анан баягы баракка түшүп калды да, өзү изилдеди. Балам бул, атасы айтты бул, дос айтты бул, мугалим айтты бул. Анан 5-чи карман балаңыз өзү. Жакшы тамагын жасап, ошол күнү баягы балаңыздын маанайын көтөрүлө турган бир нерсе алып, баланы жумшартып алып туруп, анан тамактанып келем, келем балам, ачык сүйлөшөлү. Сен биздин багуучубузсуң. Кыз болсо эртең сен бизге бата алып берүүчү кызсың. Айт, сен азыр биз өнүктүрө турган учуру келип калды. Курстарга берели, өзүбүз жардам берели, бирөөгө байлап берели устат катары. Айтчы, өзүм нелерге жөндөмүң бар, нелерге кызыгасың, мындай жүрөгүң каалап аткан нерсе эмне деп 5-чи анан бала менен кеңешет. Анан баягы көп жазып алган жөндөмдөрдүн 3-өөн тандап алат. 3-өөн бала менен кеңешип тандап, 3-өөн анан өнүгүүгө коюп коет да. 3-өөн бирөө баары анын кесиби болуп чыгат. Это точно. Экөөчү десе, экөө страховка. Эгер bundan biraz тажап, кылып көргөндөн кийин билет да, чындап аныкыбы, анда буга өтүп кете берет да. Ошо 3-өөн бирөө баары аныкы болот. Ушинтип жөндөмүн оңой аныкталса болот. Түшүнүктүү. Тарбия берүү десе эле, кээ бир ата-энелер баягы чектөөлөрдү коюп, аны кылба, антпе, минтпе деген баягы чектөөлөр менен ушундай чектөөлөрдү угуп жатып, бала баягы мукок, анан өзүнө ишенбечүлүк пайда болуп калат, тартынчаак болуп калат да. Негизги себеби ошол да, баягы тыя бергендиктен да. Тартынчаактыгы. Тыя бергендик бул биринчи этабы десек болот. Тыя бериштик биринчи этабы, тыя бергендеги методикалар да бар да. Уруп тыюу бар. Коркунучтуу көз караш менен карап тыюу бар. Мынтипчи мындай коркунат. Бала караганда корко турган страшный взгляд бар. Баланы кыйкыруу менен тыюу бар. Балага түшүндүрүү менен тыюу бар. Балага мээрим менен карап тыюу бар. Мындай. Балам, кой, мен ушинтем. Окой, балам, койсоң. Мисалы үчүн, мектепте мен окуучуларга сабак берип атып офлайнда. Анан бир баланы ордунан тургузуп суразам, китепти карап жооп берейин деп айтар, китеби колунда болчу. Анан кийин жооп бүткөндөн кийин китепти столдун үстүнө таш деп коюп койду да. Анда мындай привычка окшойт ошо. Анан алтыным, алдагы кичине адепсиз болуп калды. Кел, китеп койгонду үйрөнөбүз. Калган окуучулар силер үйрөнүп туруңар, макулбу деп, кана башынан кой десем, бир аз жумшаараак кой. Жок, бунун да жарабайт. Деп улам, аягында сонун кылып ушундай китепти партанын бушуна коюп койду да. Маселе эмне десе, качан баланы тыйыш керек десе, бала качан сизге жакпаган бир иш кылганда тыйылат да. Китепти тарс деп койгону бул мага жаккандагыдан эмес, бул адепсиздик. Баланын кайсыл бир нерседе сизге жакпагандыгы, ал адепсиздик болушу мүмкүн, же сиз ал нерседен ачууңуз кеп кетиши мүмкүн да. Адепсиздик учурда ушинтип үйрөтүлөт. Эгер бала жакшы бир нерсени кылып атат, бирок сиздин тынчыңызды алып аткан болсо, анда тыюу өзү ата-энени тыйыш керек анда. Ата-энени сен тыйба деп тыйыш керек да. Ушундай методикаларды караш керек болот. Анан баягы баланы көп тыюу кандай болот десе, өзү жашоо тыюулардан турат. Эркин эч ким жок. Мисалы үчүн эң күчтүү канаттуунун деле чеги бар. Ал кайсыл бир километрге бар дальше уча албайт. Анын деле чеги бар. Бардык адам баласынын жашоосу, жан-жаныбарлардын жашоосу баары чектер менен жашайт да. Бирок чектин ичинде эмне болот десе, чектин ичинде балага тарбия берилет. Тарбия кантип берилет десе, 90% практика, 10% түшүндүрүү гана. Биз ошон үчүн тренингтерди, балдар менен иштешүү тренингтери ошол формулага салабыз. 90% практика, 10% маалымат, лекция. Анан балада жөндөмдөр пайда болуп кетет. Анткени ал практика жазап атып, тренинг бүткөндө эле ал китеп окуй турган жөндөм пайда болуп калат анда. Жазап атып, эс тутум күчтүү бир жөндөм пайда болуп калат. Ошондон улам анан эмне болот? Баягы бала өзүнө болгон ишеничсиздиктин ордуна, өзүндөгү болгон бир тартынчактыктын ордуна дилгирлик деген мүнөз алат. Бирок дилгирлик мүнөздүн источниги, булагы, күлүчү кимде десе ата-энеде. Ал күлүчтү кантип мындай эшикке салып бурайт десе, балага ишенич көрсөтүү менен, балага ишенич көрсөтүү кантип ашат десе, баланын күчтүү жактарын гана көрүү менен. Бизде мындай да,
баланы мисалы үчүн мен азыр менеджерлерге өткүзүп берип салгам, жаңы иш баштап атканда ушул балдар менен иштешүү тренингтерин алып чыгып ата энелерге сабак өтүп жаңы баштаганда өзүбүз сүйлөшчүбүз. Мен анан келинчегим сүйлөшчүк. Мен аябай көп ата эне менен сүйлөшүп калдым бир күндө. Анан биринчи эле суроом ушундай болчу. Апасы же атасы балаңыздын күчтүү жактарын мага санап бериңизчи дейт элем да. Анан кээ санайт эле, бирөө, экөө, үчөө. Бирөө, экөө, үчөө бүттү. Көпчүлүк мен 100 ата эне менен сүйлөшсөм, ошонун 80-и, 70-и ага кечиресиз мен ушу балам күчтүү жактары деле жок дейт да. Анан ачуум кеп турса урушуп алчумун. Кандай өзүң балаң билбейсиң? Жашаганча да ондо 10 жылга чейин балаң күчтүү жагын көрө албаса, бала мен вообще иштешпейли экенсиз анда. Анан мен айтып баштайм. Балаңыз эртең менен өзү турабы, же сиз булкулдатып турасызбы? Өзү турат дейт мектеп. Демек балаңызда эрктин уюткузу бар экен. Өзү туруу бул эрк. Эрктүүлүк бул күчтүү жөндөр. Экинчи, балаңыз өзү эле мектепке барып келеби, сиздин мойнуңузга отуруп барып келеби? Өзү эле барып келет. Балаңыз мээнет кылуу же болбосо билимдин кандайдыр бир баалуулугун түшүнгөн бир жөндөмү бар экен анда. Балаңыз сизге жардам береби үйдө? Таш-туткан жыйнашып же мал карашып? Ооба жардам берет. Балаңызда мээнетке болгон жөндөм бар экен. Ушулар жөндөм дейсиз. Ооба жөндөм. Анан кандай жөндөм керек андан башка? Супермен бир бала керек сизге. Дейсиз да. Ошого баланын жалаң баягы жөндөм деп деле айтуу чоңураак болуп кетет. Баланын майда болсо дагы ийгилигин көрө билиштик жана ошол ийгилигин баласына кайра айтуу жана аны анча-мынча мактап айтуу баланы баягы ишенимдүү түрдө тартынчактык мүнөз анда жок, анын ордуна дилгирлик мүнөз олтуруп ага сиңип чоңоюусунда номер 1 формула ушул. Ата эне мен туура тарбия берем дейт, кээбилер мен туура эмес тарбия берип аткан окшойм дейт да. Ошого өзү ата эне азыр ким угуп атса, ал туура тарбияны кандай деп эсептейт, туура эмес тарбияны кандай деп эсептейт, мокок баланы кандай деп эсептейт, курч баланы кандай деп эсептейт. Ошону да карап чыгыш керек болуп калат берде өзүчү. Бул аябай талданууга жана өзүнчө бир тема болууга муктаждыгы бар суроо да. Бирок негизи туура эмес мамиледен улам баланы тартынчаак мокотуп алган болсок, аны кайра дилгир жана курч мүнөздөгү бала кылууга мүмкүнбү десе мүмкүн. Ал кантип ишке ашат десе, ата эненин өнүгүү багытындагы китептерди окуу жана курстарды окуу, такыр болбосо атасын барып жакалоо, неге менин туура эмес тарбияладың? Анткени мен да неберең ошентип тарбиялап койдум го. Анткени мен сизден алган, кечиресиздер, сизден алган тарбиямды туура дептирмин дагы балама бериптирмин. Карасам, балам мокок болуп калды. Көрсөм, мен да мокок экем. Мококтукту мен күчтүүлүк деп алмаштырып жүртүмүн деш керек. Акыркы каматта баары жакалайт. Бул ата энесин жакаласын дегенди айтты деши мүмкүн да. Акыркы каматта баары жакалайт. Эч жакка кача албайсың ал убактачы. Ошого жакалоодун өзүнүн адеби бар да. Мисалы үчүн кээде мен деле апам менен сүйлөшүп отуруп айтам да. Апа, бала чагыбызда мен эгер эстесем, эркелеткен учурду дагы эстейм, бизди урушуп аткан учуруңузду дагы эстейм да. Бизди урушуп аткан учурда мындай сезимдер келет, бизди эркелетип аткан учурда мындай сезим келет. Көрсө биздин адамдык, боорукерлик, адамдык мүнөздөрдө боорукерлик, мээримдүүлүк, берешендик, башка бирөөлөр менен жумшак мамиледе болуу, мындай чыныгы адамдын гана табиятына тарбиялай турган сапаттар бизди эркелетип атканыңызда пайда болгон экен. Биздин ачуулуу, нервный, мындай бир адамдарды караганда коркуп кете тургандай мүнөздөрүбүз, кечиресиз апа, бизди урушуп атканда пайда болуп калыптыр. Муну мен эмес, китептерде изилденип жазган ушундай экен деп кээде апам менен ушинтип отурам да. Апам дагы анан бала тарбиялоо китептерди окуп баштады азыр. Эми баары небере тарбиялайт да. Ошондой. Дагы кандай кеңештерди берет элеңиз? Жанагыдай сапаттардын жокку үчүн. Негизи 2-3 көнүгүү бар, үй шартында эле аткарса болот. Тартынчаак балдарга мен дайым саламды көп өткүлө дейм да. Өзү бул пайгамбарыбыз алейхиссаламдын баягы мурасы да. Араңарда саламды көп өткүлө дейт го. Мен буну мындай көнүгүү катары киргизип койгом сабактарга. Бир күндө 5 адам менен кеминде 3 суроо берүү аркылуу учурашасыңар. Жана бул учурашуу силер тартынчаак болгонуңар үчүн сырттагы адамдар менен татаалыраак болот. Ошого үйдө ата энеңер менен машыгасыңар, же болбосо күзгүдөн карап машыгасыңар.
же апа атасын айтабыз, бири-бириңиздер менен машыгыңыздар. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Десеңиз жакшыбы? Бүгүн аба ырайы ушу бир аз жайындап турат, Üşüгөн жоксузбу? Деп ушинтип сүйлөшкүлө. Деп анан ушинтип машыккандан кийин кошунага алып чыгыңыз. Кошуна менен саламдашып келсин. Анан мектепке кетип атканда алдыңан чыккан улуу эле мундагы кишиби саламдаш, акыбалын сура, жакшы күн тиле өтүп кете бер. Бул эмне берет десе, көрсө учурашса болот экен, деген ой келет. Бул ойдун артында эмне жатат десе, адамдар менен мамиле кылып, мындай маектешсе болот экен, деген эшик ачылат. Андын артында да эмне жатат десе, мындай тартынчаактык, мындай орусча айткан, мындай эмне деп буланып баштайт да. Баягы суу буланып берсе түгөнөт го. Тартынчаактыктагы эгер сууду элестетсек, ал ушундай жөнөкөй ушул саламдашуу менен эле акырындан буланып, аягында анын көкүрөгүндөгү тартынчаактык кетет. Экинчи формуласы баланын тартынчаактыгын кетирүү, бул биз жогоруда айттык, баланын күчтүү жактарын гана көрүү жана күчтүү жактарын өнүктүрүү. Кемчилдиктерин жабуу жана кемчилдиктерин айтпоо. Ушул. Ошого эми биз еврейлерди эле мисал кыла береткен дей берет да. Эми еврейлер азыркы күндө өзү ал методиканы исламдан алган анык. Балким өздөр китебинде да келсе керек, да, Тораттан, балким. Но исламда балага кыйкыруу, баланы уруу исламда деле жабык. Исламда деле жабык. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бала тарбиялоо методдоруна токтола кетсеңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам негизи мен эки бала маселесиндеги, бала тарбиялоо маселесиндеги балага болгон мамилесин айтып жүрөм. Анткени мен ушул эки нерсени мындай сахих деп билгеним үчүн. Биринчиси, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки небереси менен аябай ойноп атканын бир сахаба көрөт да. Мындай ат болуп ойноп берип, төө болуп, мингизип, аябай мындай элестеткенде жаш баладай ойноп атканын, мээрим төгүп ойноп атканын көргөн сахаба, бир сахаба, о Аллахтын элчиси, сиз дагы баланы ушинтип эркелетип, мээрим төгүп ойнойсузбу? Мен сөзмө сөз айткан жокмун, мааниси ушундай окуян. Ойнойсузбу дегенде, ооба ойнойм деп Пайгамбар алейхиссалам айтса, сахаба айтат, менин 10 деп бир эстеп атам, бирок көп балдарым бар. Мен бир да баламды ушинтип эркелетпейм десе, эми сенин жүрөгүңдөн мээримди Аллах алып койгон болсо, мен эмне кылайын деген экен да. Карап туруңуз. Мээрим деген сөздү мен сөзмө сөз айтып атам. Эгер адашпасам сөзмө сөз. Мээримди. Бул негизи эле мээрим бизде жок. Балдарга бере турган мээримди алып койсо деп атат. Бул ал сахаба да, алда мээрим бар. Бирок балдарга берүүчү мээрим өзүнчө да. Ал мээрим оюн менен, ал баланын деңгээлине түшүү менен бериле турган мээрим да. Ошол мээримди айтып атат мен түшүнүшүмчө. Жана демек балдар менен баягы иштешүүдө балдардын деңгээлине түшөсүз, балдардын деңгээлине түшөсүз ойнош үчүн. Бирок интеллектте чоң адам менен бойдон калышыңыз керек. Кээде интеллектте да түшүп алат да. Интеллектте да түшүп атат, балам, мен билбей калдым бу, жок. Сиз тескерисинче балаңыз кыймылга келе турган нерсени айтыңыз. Балам, кел мону жасайбыз, мону жасайбыз. Балам, буну билбей калдым. Сен кыз, жок. Буну жасайбыз. Канака жасайбыз? Давай, мен ат болом, сен болсо төө болосуң, жарышабыз. Мен ат болом, сен чабандес болосуң. Интеллектте өзүнүн ордунда, оюнда бала. Экинчи да бир мисал бар. Айт күнү эле, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жума күндөрү, айт күндөрү өзгөчө баягы эң таза кийимдерин кийип, өзү Пайгамбар өзү кир кийим кийген эмес го, бирок жаңы кийимдер, жаңы кийимдерин, мисктерден мындай жана кылып айтор, сахабалар менен мешитти карап кетип аттыр, үйүнөн чыгып мешитти карап кетип аттыр эле. Анан бардык эми бардыгы майрамда эле балдар ызычуу болуп ойноп, сонун болуп, көчө аябай шаңдуу эле, бирок бир бала өзгөчөлөнүп турар эле. Бир бала көзү жаштанып, бурчта турар эле. Анан Пайгамбар алейхиссалам токтоп бала жакка бурулду да, мечиттен бала жакка бурулуп, анан баланын жанына барып, байкап туруңуздар ушул жерде. Балам, эмне болду дебеди. Биринчи эки вариантын мен билип атам, бирок экөө тең менимче туура болсо керек. Биринчи, Пайгамбар алейхиссалам баланын астында чөгөлөдү дейт да. Тизесин бүгүп, баланын көзү менен көзүн тең кылды дейт да. Экинчиси, Пайгамбар алейхиссалам бир аз эңкейди, бала менен теңелди дейт да, боюн. Мындай минтип кароо менен минтип кароонун айырмасы бар экен да бала. Анан мындай баланын абалын суроону ушундай келтирет да. Балам,
эмне болду сага, эмнеге балдар менен сен ойногон жоксуң деп жумшактык менен сурады дейт. Вообще бала чочубай тургандай кылыпчы, аябай жумшак сурады. Бала айтты, бүгүн мисалы үчүн айт күнүн билет эле ал бала, баардык балдардын атасы бар, аталары балдарга жаңы кийим алып берди, оюнчуктарды алып берди, мен атам жок дейт да. Бирок кийими деле чындап эле жетимдеги дейли да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, дагы деле турган жок эле ордунан, турган жок эле. Сен каалайсыңбы Фатима эжең болушту дейт да. Фатима эжең болушту каалайсыңбы дейт. Айша энең болушту каалайсыңбы дейт да. Анан ооба дегенде, анан кайра колунан жетелеп Айша энебизге алып кирип, анан жаңы кийимдерди кийгизип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал баланы жетелеп чыгат өзү үйдөн, кайра үйгө алып кирип, анан Айша энебиз жаңы кийимдерди кийгизип, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жетелеп чыгат дейлет да. Жетелеп чыгып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам балдардын арасына өзү кошкон дейт да. Өзү кошкон дейт. Анан андан ары мешитке карай жолун улантты деп бүтөт. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Студиябыздын бүгүнкү коногу өнүгүү тренери Урмат Турдумат уулу менен баланын инсандык өнүгүүсү тууралуу канткенде баланын лидерлик сапаттарын өнүктүрөбүз. Мына ошонун тегерегинде сөз кылдык. Ой бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.